Эми ошол Айша энебиз, момундардын энеси, Абдулланын энеси Айша радыйаллаху анха эмне деп айтты? Пайгамбар саллаллаху алейхи мынтип айтты дейт. Кимде ким биздин мынабек ушул динибизге андан болбогон нерсени киргизсе, кошсо, ал кабыл кылынбайт деди. Экинчи хадисте кимде ким бул динибизде болгон жок нерсени иш аракет кылып аткарса, анда ал кайтарылат деди. Мындан бидаат деген маселе келди. Бидаат деген эмне? Бидааттын тилдик мааниси бар. Анан шариаттагы мааниси бар. Бидаат тилдик мааниси араб тилинде жок нерсе, анан пайда болгон нерсени бидаат деп коет. Жок болчу, анан пайда болду. Түшүнүктүү болдубу? Шариатта болсо ислам дининин негизги өзөгүнө каршы келген нерсе бидаат. Түшүнүктүү болдубу? Ал кайсы исламдын негизги түшүнүгү? Куран хадис. Куран хадиске каршы келген нерсе. Куран хадистин түшүндүрмөсү эмне бизге? Мазхаб. Демек 4 мазхабка каршы келген нерсе болуп калат да. Түшүнүктүү болдубу? Эми карап тургула. Хадис келди бул боюнча. Алымдар айтат, бидаат боюнча көп нерсе ушул 3 хадиске ортокалат дейт да. Көп нерсе ушул 3 хадистин тегерегинде дейт. Биринчи хадис бул эмес. Биринчи хадис Жабир радыйаллаху анху риваят кылган хадис бар. Узунураак хадис. Ал жакта куллу мухтасатин бид'a ва куллу бид'атин долале деп келет. Ар бир жаңы пайда болгон, ар бир дейт. Куллу бардык ар бир жаңы пайда болгон нерсе бидаат. Ал эми ар бир бидааттын баары адашуучулук, анан башка бир жерде адашкан нерсе тозокко кирет деген бар. Демек Жабир радыйаллаху анху келген хадисинде экен, ар бир жаңы пайда болгон нерсе бидаат деди. Бул биринчи хадис. Экинчи хадис Айша энебизден келген хадис. Ким бул биздин динибизге андагы болбогон нерсени кошкон болсо деген. Ма лейса минху арабча. Жабир радыйаллаху анху куллу бид'a деп келет. Куллу деген сөз билет. Мында минху деген сөз билет арабча билгендерге. Анан үчүнчү хадис бул Жарир радыйаллаху анхудан келген хадис. Ал жакта ман санна фил ислами суннатан хасанатан деген хадис. Ким пайгамбар хадис айтат, кимде ким исламда жакшы сүннөттү баштаган болсо, ага анын сообу берилет. Андан кийин ал адамдан кийин да башка бирөө кылган болсо, ага дагы сооп берилет дейт. Уландысы бар ман санна фил ислами суннатан сайятан. Ал эми кимде ким исламда жаман сүннөт баштаган болсо, ага анын күнөөсү берилет. Андан кийин ал кылганды да ээрчиген болсо, ага дагы андай күнөө берилет деген хадис бар. Демек ушул 3 хадис. Жабир радыйаллаху анху, Айша энебиз, анан Жарир. Үчөөнүндө бидаат маселеси келет да. Бидаат эми акыйдада бидаат бар, анан фыкхта бидаат бар ибадат маселесинде. Акыйдада эми түшүнүктүү. Аларда мисалы муътазилалар чыкты, динде жок нерсени айтып, шииттер чыкты жана башка. Бизге азыр фыкка келели да, фыкх, ибадат маселесинде. Ушул 3 хадисти карап туруп эме дейт. Азыркы биздин көз караш менен карасак, исламда түшүнүк 3кө бөлүнүп калды да. Ушул 3 хадистин негизинде. Канчага бөлүнүп калды? Жакшы билип коюш керек муну. Биринчи бөлүктөгүлөр айтышат, хадис келдиби? Келди. Мына 1 хадис, мына 2 хадис, мына 3 хадис. Демек, пайгамбар кылбаган нерсенин баары бидаат дейт да. Пайгамбар эмнени кылган жок? Сен кылдыңбы бидаат дейт. Эмнеге? Мына 1 хадис, мына 2 хадис, мына 3 хадис дейт. Бул биринчи бөлүк. Түшүнүктүү болдубу? Бул туура эмес. Бул аз гана бөлүктөгү адамдар жана жаңы чыккан тайпалар да. Түшүнүктүү болдубу? Экинчидегилер, анан үчүнчүдөгүлөр бар. Экөө туура. Экөөнүн максаты бир, түшүндүргөн эле сөздөр эки башка. Экинчидеги айтышат, алардын арасында имам Шафи ушул хадистин негизин карасам дейт. Бидаат экиге бөлүнөт дейт. Жакшы бидаат бар, жаман бидаат бар. Пайгамбар кылбаган болсо, сен кылсаң, ал динге каршы келбесе жакшы бидаат дейт. Мисалы үчүн мечитти коздоп койдуң, пайгамбар коздогон эмес. Манты жап койдуң, пайгамбар манты жеген эмес. Мисалы үчүн күнүнө 50 рекет намаз окудуң, андай хадис келген жок. Динге каршы келбейби? Жакшы бидаат дейт да. Жаман бидаат бар дейт. Мисалы үчүн сен 2 рекет багымдатты, 4 рекет кылып койдуң, жаман бидаат дейт. Деп ушинтип экиге бөлөт да. Түшүнүктүү болдубу? Сурайбыз да, эмнеге мынтип айтып атасыз десе, ушул 3 хадисти түз түшүнбөйт булар. Ким ушул 3 хадисти түз арабча билип алдым деп түшүнсө адашат. Ошон үчүн бул тайпа чыкты. Бул 3 хадисти мазхабтагы усул фикх деген эреже бар. Усул деген аны эми шариат окуган балдар билет да. Ошондо ар бир сөздү иликтейт. Мисалы үчүн куллу бид'атин, ар бир бид'ат дебедиби? Ошол кул деген 2 тамга сөздү изилдеш керек. Ар бир деген сөз. Ар бир деген сөздү кээде Алла Куранда айткан, пайгамбар хадисте айткан, бирок арасында кээ бир нерсени чектеп койгончулар болгон да. Түшүнүп атабы? Ар бир адам балыкчы шаарында
мындай деп койсоң баары эле андай эмес да. Бирок деген жери бар да ана жактачы. Бирок баланчалары тигиндей деп койсоң болобу? Ошондо ар бир жаңы пайда болгон нерсе бидат дегенде ар жагында дагы чектеген нерсеси барбы деген таксис деп коет муну. Барбы десе бар дейт. Ушу экинчи тайпа. Кайсыл десе мына Айша энебиз. Динден болбогон, андан болбогон нерсени киргизсе деп атпайбы? Демек, динден болгон нерсени киргизсе болот турбайбы деген сөз келип чыгат дейт. Мисалы үчүн садака динденби? Динден. Мен өзүмө фарз кылып алдым. Күнүгө 1000 сом берем деп. Пайгамбар хадисте айтты эле 1000 сом бер деп. Болобу? Динден бекен садака? Болот. Демек хадисте жок, бирок мен өзүмө милдет кылып алдым да. Сага эмес, өзүмө. Демек бул мен өзүмө жакшы бидат кылып алдым деген сөз да. Көрдүңбү дейт да, көрдүңбү? Ал эми жок, мен үчүн багымда 4 рекет болот десемчи, бул динден эмес дейт да. Де ушундан билдик дейт. Анан 3-чү хадис дагы бар деп атпайбы? Ким исламда жакшы сүннөт баштаган болсо ага сооп берилет, андан кийинкилер жаман сүннөт баштаган болсо ага деп атпайбы? Демек бул жакта жакшы нерсени башта деп атат дейт да. Санна дейт. Санна деген араб тилинде иптидаун, жаңы баштоо деп которулат. Бирок ушуну бул биринчи тайпадагы алымдар айтат. Жок, жаңы сүннөттү башта деген жери жок. Ким сүннөттү тирилтсе, жакшы сүннөттү тирилтсе деген сөз келип атат дейт. Биз айтабыз жок. Сүннөт, жакшы сүннөт тирилтсе деген сөз келген жок бул жакта. Анткени ким жакшы сүннөт тирилтсе деп ошону түшүнөбүз, бирок жаман сүннөт барбы мындай? Жок да турабы? Демек антсек жаман сүннөт тирилтүү болуп калат да. Санна исламда пайгамбар айтты, жакшы сүннөттү санна баштаган болсо, жаман сүннөттү баштаган болсо, санна деген сөз келгени иптида бул баштады. Анткени Алла Таала өзү ошол санна деген сөздү көп колдонот да бул жакта. Мисалы үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи Муаз радиллаху анху, Муаз. Пайгамбар сахабалар намаз окуп атканда кечип келгендер бар да. Кечип келгенде эмне кылабыз биз? Имамга. Уюп бүткөндөн кийин эмне кылабыз? Андай кылчу эмес экен да башында. Сурачу экен, канчанчы рекет? Канчанчы ким каякта жүрөт? 4-чү рекет. Пайгамбар 4тө окутат. Сен калып калдың. Азыр мен окуй кылайын 3тү. Ден кошулчу экен да. Муаз келди дагы дейт. Баарын карады дагы, пайгамбарды карады. Бирөө аркасынан кууп бартат. Бар го ушундайлар. Бир сахабачы. Бирөө кууп жетейин деп калды, бирөө кошулуп турат дейт. Муаз келди да, радиллаху карап туруп пайгамбар кыямда турат. Түпсүз пайгамбарга кошулду дейт да. Пайгамбар саллаллаху алейхи намазды бүткөндөн кийин эмне айтты дейт? Инна Муазан кад санна лакум суннатан кадалика фафалу. Чындыгында Муаз силерге бүгүн жаңы сүннөт баштады дейт да. Жакшы нерсени кылды дейт. Ушундай кылгыла силер дагы деп койду дейт. Демек санна деп айтты дейт да. Санна. Муаз бүгүн силерге жаңы нерсени баштады дейт да, көрдүңөрбү? Башка бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам деп айтат? Адам алейхиссаламдын баласы эки бир тууган бирөөсүн өлтүрүп салганда, пайгамбар хадисте биякта эмне деп айтат? Ошо санна деген сөзгө далил келтиргенден да угуп кала турган болсо, Аввалун ман саннал катла дейт да. Эң биринчи пайгамбар хадисте бар экен, узул хадис. Эч бир адамды зулумдуулук менен өлтүрбөгүлө. Анткени Адам алейхиссаламдын баласы эң биринчилерден болуп саннал катла, өлтүрүүнү санна, сүннөт кылып баштады дейт да. Демек ал тирилтүү эмес экен да, көрдүңөрбү? Сүннөт кылды дегенде булар тирилтүү деп түшүнүп атпайбы? Биз сүннөт кылды дегенде баштады, жаңы баштаган деген сөздү айтып атабыз. Ошон үчүн хадиске келсек, пайгамбарыбыз ким жаңы нерсени, жакшы нерсени баштаган болсо ага сооп берилет, жаман нерсени баштаган болсо деген сооп берилет дейт да. Ошентип бул экинчи тармагы эмне деп айтты? Жаман сүннөт бар, жаман бидат бар, жакшы бидат бар деп. Үчүнчүлөрчү? Үчүнчүлөр фукахалар бар, факихтер. Өзү бидат деген термин жок дейт. Шариятыбызда мазхабта бидат деген термин жок дейт. Эмне деген термин бар десе, фарз бар, важип бар, сүннөт бар, мустахаб бар, мубах бар, фарздын тескери арам бар, сүннөттүн тескери макрух бар, важиптин тескери макрух бар, тахрими танзихи бар, болду дейт. 7-8 ар жагында бидат деген жок дейт. Ханафилерде бидат деген жок, маликилерде жок, шафилерде жок, хамбалилерде жок. Бүттү ушул эле фарз, важип, сүннөт бүттү ушул эле дейт да. Бидат каяка кетип калды десе, жок дейт. Жаңы бир нерсе пайда болдубу? Карап көрөбүз дейт. Мазхабтын терезеси менен. Ал нерсе же фарз болуп калат, же важип болуп калат, же сүннөт болуп калат, же мустахаб болуп калат. Же ал нерсе кылыш арам болуп калат, же макрух болуп калат дейт. Бүттү ушул терминге эле салып коебуз дейт. Болду дейт. Жакшы бидат, жаман бидат дебейбиз дейт. Түшүндүңүзбү? Мисалы үчүн, Абдулла бин Масуд жума сайын 4-күнү сабак уюштурчу экен. Хадис жок. Жаңы пайда болду да. Карады да Абдулла бин Масуд деди, азыркы учурда ушундай кылышым важип деп койду. Түшүндүңүзбү?
Ошентип 3 тайпага бөлүндү, экөөсү туура, бирөөсү такыр туура эмес деп келебиз.